84,5 гектар жерди ошо мыйзамсыз ээленген жер болуп атат. Азыр биз биринчи жалпылаганда азыр биз биринчи ирет дагы бир жолу айтайын, ушул соода туюмдарды башкаларды азыр бузабыз, кос субъекттерди. Эми нежилой деп коет, нежилой помещенияларды жана фундамент, жаңы курулуп калган фундаменттердин баарына чара көрүлүп бузулат. Анан ушул айрымдары жашап калган курулуштар бар, бүткөн. Эми азыр мен санын айтып кетейин, 209 курулуп бүткөн турак жай бар да. Андан сырткары 85 пайдубалы бар, 78 курулуш, бүтө элек курулуштар бар, алар деген тазаланат. 13 100 цех, магазин, ушул биз азыр бузуп аткандар да. Бул магазиндер, цехтер, жанакындай 100 ачып алгандар, ушулар бузулат да. Жарандарга айтып атабыз, өзүңөр өз ыктыярыңар менен келип, мыйзамдуулукка алып келип, жер тилкелердин өзүнүн багытына туралагыла деп. Азыр айыл чарба болгондон айыл чарба багытында болуш керек. Мен бир нече жолу туура мен жерине чыккам, жолуккан менен элге дагы айткам. Бул аракеттериңер мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн курулуштар 2021 жылдын декабрь айынан кийин курулган курулуштар мыйзамсыз болуп эсептелет. Демек, бул бүгүнкү түр-түрлүү буздурулуп жаткандын баары 2021 жылдын декабрынан бери курулгандар баягы. Туура. Жана мен айтып кетейин, бул деген сода жанакындай 13 объект дебедикпи, цех, алар деген жер мунапыска кирбейт, магазиндерге. Биз деген жер мунапыс менен болгону турак жай, элдер жашап аткан жайларды ошол 21 жыл декабрга чейин курулуп калган үйлөрдү биз мыйзамдаштырып берип атабыз. Коомдук жашоо турмушка киришсин, өзүнүн жерлерин мыйзамдаштырабыз. Ооба, биз түшүнүп аныктап атабыз, бул деген мыйзамсыз курулуштар деп. Бирок жер мунапыс алкагында биз аларды мыйзамдаштырып берип атабыз. Аму 21 жылдын декабрь айынан кийин курулгандардын баары бул түп тамыры менен мыйзамсыз да. Булар деген жер мунапыска туура келбейт. Жана 200дөй киши жашап аткан үй бүлө деп айттыңыз, турак жай. 200гө жакын. Турак жай, ооба. Курулуп калган турак жай. Алар дагы демек бүттүртүрүлөт да, мыйзамсыз курулса. Эми азыр биз аларга айтып атабыз, өз ыктыярыңар менен мыйзам алкагына алып келгиле, жерди өзүнүн багытына алып келгиле депчи. Болбосо кийинки кадамдар көрүлөт да. Бул жерди мэрия кандай багытта колдоносуздар? Айыл чарба багытында жерди азырчы? Эми булар айыл чарба багытында жерлер бүгүнкү күндө Бишкек шаарында башкы генплан деп коет, генплан иштелип чыгып атат. Генпланды бир айтайын да баарына түшүнүктүү болуш үчүн. Генплан иштелип чыгып атат. 26 жылдын 1 январынан баштап генплан иштеп башташ керек. Генплан иштеп баштагандан кийин ошол жол, башка инфраструктуралык чечимдер чыккандан кийин, бекитилгенден кийин бул автоматтуу түрдө мындай шаардын жана земли населенный пункта деп коет, ошондой багытка өтөт да. Ошондо биз кийинки кадамдарды кылабыз. Ага чейин бул жерлерди өз билимдик менен курулуш иштерин, көп кабаттуу үй болобу, жеке турак жай болобу, курулуш иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Көк жардан башка да ушундай маселе жараткан участоктор барбы? Бишкек мэриясына караштуу? Бизде башка контурларда дагы азыр башка райондордо да эң негизги бул бизде 1 май, Свердлов району, Октябрь райондорунда, ушун Ленин районунда да. Канча адам жер мунапысына илинди? Бизде негизинен бүгүнкү күнгө чейин жер мунапыс боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында 21 миңден ашык үй бүлө жер мунапысынын алкагында кызыл китептерин алышты да. Эми баш аягы бизде 37 миң арыз катталган, азыр кароодо болуп атат. Анын ичинде жанакы кызыл сызык, жанакы санитардык зонага кирип калгандар боюнча чечимдер, долбоорлор киргизилген. Эгер алар азайып кичирейген болсо же жокко чыгарылган болсо, алардыкы да каралат. А негизинен бизде мынакей 21 миңден ашык. Анан баарыңар белгилүү, бул 1 июльдан баштап биз деген документтерди кабыл алуу иштери токтогон болчу, бирок
ошо 1-июльгө чейин биз 3 күн мөөнөттө мындай круглосуточный күнү түнү иштеген режимге өтүп, баш аягы ошол 3 күндүн ичинде биз 6132 арыз кабыл алдык да, 3 күндүн ичинде. Ойлосоңуз, демек биздин жарандарыбыз дагы ушул убакыт созуп, акыркы күнгө чейин күткөн жарандарыбыз да болгон да. Себептен да эгер буга чейин биз bir күндө bir 20-30 арыздан кабыл алган болсок, 1-июльга чейин дегенде 3 күн калганда бизде баш аягы ошо күнү түнү иштегенде 6132 арыз кабыл алдык. Ошо кайрылган 37.000 арыздын ичинде бүгүн Көкжарда жана турак жайы түрттүрүлүп жаткандар бар бекен? Кайрылышты беле алар дагы? Алар бар. Алар дагы бир жолу айтып коеюн, алардын арасында азыр 21-жыл декабрь айына чейин курулуп калган турак жайлардын баары тиешелүү тартипте мыйзамдаштырылып, жер мунапыс алкагында мыйзамдуу өзүнүн менчик ээлигине ээ болот да, ушундай менчик жанакындай кызыл китептерин алат. Негизи мына Көкжар боюнча айтсак, 149 үй жер мунапыс алкагында каралып, чечимдер чыгат. Эми мен баарына кайрылып кетем. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында дагы бир жолу маалымат катары айтып кетейин. Бизде мыйзамсыз курулуштардын баары ретке келтирүү иштери жүргүзүлүп атат. Эми көп учурда анын баарын эми массалык каражаттарга чыгарып, пиар кылгандан алыспыз. Себеп дегенде бул дагы абдан чоң жумуш жана чоң көйгөй да. Бүгүнкү күндө 6 айдын ичинде биз 6314 ушундай объекттерди снос кылдык. Өзүңүз ойлоп койсоңуз, 6314 объект. Бул мыйзамсыз курулуп калган ушундай имараттар жана жеке турак жайлар. Анан шаардыктарга кайрылат элем. Баарыңарды ушул мыйзамды сактап, ашыкча чыгым кылып, ошону келечекте кандай бир жолдор менен биз мыйзамдаштырып алабыз дегенден алыс болуш керек.